Сыдык аканы кече президенттик полномочия талаш болуп атат. Кече инсульт алып калып больницада да уктум, бирок точно азыр чалсам связь жок болуп атат. Бир каптал иштебей калыптыр деп атат. Состояние тяжелый дейт го. Узап кетчүдөй деген маалыматтарды айтып атат. Жалганбы чынбы билбейм. Mazasi yo'q. Азыр Сыдык ака экөөбүздүн ортобузда президенттик полномочия талаш болуп атат. Молодец, молодец. TikTok Легендалар президенттик o'rtangda talash. Талаш болуп атат, ооба. Серьезный стычка болуп атат. Sen Aqbaladan tayoq yedi deb yozishyapti. Mana bu yerda Aqbaladan tayoq yedingmi? Акбаладан экөөнү алып келсе дагы бир колумду байлап туруп көтүн айырып койгом. Мен ушундай балам. Nimaga tayoq yedi deb yozyapti? Mana bovurlar yozyapti. Mana Qirg'izistonlikka bovurlar yozyapti mana. Aqbaladan tayoq yedi. Алар Кыргызстанды уят кылган шермендерлерге эч кандай мен тараптан уважение жок. Мен уважать этем Кыргызстанды дүйнөгө таанытып, Кыргызстан желегин желбиреген эмнеде отурган көкжалдарды уважать этем. Мен именно, мен президентмин, мен легендамын деген Акбала окшогон жабжиктерди уважать этпейм. Көрдүңүзбү? Түшүнгүлөк муну. Караң. Bir raundda utulбайт. $2,500 турат. İşte менди маошо мени силерде кетилеңер го ушундайды. İştegilе десем эле жаман көрөт экен пидораздар билет. İşte арам тамак болду. Не кыласың арам тамак болду? Мына. Нерде эткеткалар? Ай 777. Эткеткалардын салаңдаганын карасаң, аре. Запечатанный. На. Geçişkeli mınalarga okşop эле 24 saat эле отура берген ушулардан көрдүм ёбана уродтордон. Мага окшоп 1 saat отур жетет, мен 1 saat отурсам жетет, башым ооруп кетет. Бул отура албайм. Только иштейм. 777 көкжалым. Бечара 777. Өзүң жалгыз эле уруп атасың, көкжал. Көрдүңүзбү мына уребенди? Немой уребенсин десем болбойсуз мына. Мына постоянно жеңилип жүрө бересиз. Эркектер неге ойнош ойнойт дейт. Силер мынандайларды кийбейсиңер. Ол уже күйөөңөр менен 5-10 жыл жашап койгонсуңар, бирок уяласыңар, кийбейсиңер. Силер кийбеген нерсени башка бирөөлөр кийип, күйөөңөрдүн акчасын антип шакылдатып алып отурат. Силер күйөөңөрдү ойлоп, күйөөм акчасы кетип калат деп мындай феромондорду себинбейсиңер, мажыттанып жүрө бересиңер. А ойноштор бир духини себинип алып, мындай акчаларын алып кырып жүрүшөт, чөнтөгүн шыпырып. А силер үйдө эч нерсени билбей отурасыңар да. Анан кийин ыйлактайсыңар, өзүңөрчө жертва болосуңар. Мен күйөөм ойнош ойноп кетти, андай мындай дейсиңер. Мынандай нерселерди женский жагына колдонот. Болгону 750 сом эле, силер деле колдонсоңор, например, күйөөңөр ошентип ойнош ойнобой калып, женский жагыңарды кысып коет, кыз кылып коет да булчу. Ушундай нерселерди колдонот. А биздикилер каякта ойнош ойноп кеткенден кийин ана мени таштап кетти деп ар кимге жамандап, ыйлап, сыктап, жертва болуп ушинтип алышат. Силер албаган акчаны бирөө алат, андан көрө өзүңөр алганыңар жакшы.